Кудайдын чакырыгы 29 ноябрь. Адамды жазадан коркуу эмес, Кудайдын сүйүүсү жана ырайымы өзүнө тартат. Кудайдын боорукердиги, сүйүүсү адамдын жүрөгүн ачат. Кудайга келген адамдардын көөлүктөрүнөн көбүнчө учурларда коркунуч эмес, сүйүү аларды Кудайга алып келгенин угабыз. Ыйса жерге келгенде адамдарды коркутуш үчүн эмес, аларды куткарыш үчүн келген. Ал күнөөкөрлөрдү өзүнөн түрткөн эмес, кемсинткен эмес, аларды кабыл алган жана көтөргөн. Мындай сүйүүнү көргөн адам өзгөрбөй ошол бойдон кала бере албайт. Бирок биз Кудайдын ырайымын, боорукердигин боло турган иш катары эле кабыл алып калганбыз. Жаңы аткан таң, дем алганыбыз, ден соолугубуз, коргоосу, кечиргени, чыдамкайлыгы биз үчүн боло турган нерсе эмес. Бул Кудайдын ырайымы. Канча ката кетирсек да, мен дагы деле сени мененмин дегени Кудайдын ырайымы. Кудайдын ырайымы бизди тобо кылууга алып келет. Тобо кылуу бул сүйүктүү Кудайыбызга кайтып келүү. Кандай гана акыбалда ага келбейли, эч качан четке какпайт. Кудайдын ырайымы бизди терең, чыныгы тобо кылууга алып келет.